Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен таныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмүнүн кызматкерлери алдын ала алынган маалыматтардын негизинде ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп, анын натыйжасында баңгилик каражатын мыйзамсыз түрдө сактаган жана саткан 5 жаранды кармашкан. Бул тууралуу ички иштер министринин Ош шаардык жана Ош облустук башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Матиз үлгүсүндөгү автоунааны текшерүүгө алганда, унаанын отургучунун астынан 2 грамм героин, салмагы 383 грамм болгон гашиш баңги заты табылган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 246-беренесинин 3-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Кармалгандар Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шаар аймагындагы муниципалдык менчиктеги жерлерди жеке адамдарга сатууга 2016-жылдын соңуна чейин тыюу салынды. Мындай чечим шаар бийлигинин азайып бараткан жерлерди сактап калуу максатындагы сунушу менен 29-июнда шаардык кеңештин сессиясында кабыл алынды. Ал 1-июлдан тарта күчүнө кирерин шаардык кеңештин төрагасы Нургазы Нышанов азаттыкка билдирди. Бирок калаага көп кабаттуу имарат же бала бакча, мектеп курууну сунуштаган инвесторлор үчүн токтом роль ойнобойт. Аларга жер сатууга уруксат берилет. Жалал Абад шаардык кеңеши өткөн жылыда 1 жылдык ушундай мораторий киргизген болчу. Учурда шаар аймагында 3 гектарга жакын гана жер тилкелери калган. Улуттук статистика комитети Ички иштер министрлигинин маалыматына таянып, баш калаада жыл башынан бери 3900дөн ашуун кылмыш катталганын билдирет. Бул сан өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 700гө көп. Кылмыштуулуктун өсүшү боюнча экинчи тепкичте Чүй облусу турат. Андан кийинки орунду Жалал Абад облусу ээлейт. Ал эми жалпы өлкө боюнча жыл башынан бери 12 000ден ашуун кылмыш иши катталып, көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 13%га жогорулаган. Катталган мыйзам бузуулардын теңинен көбү уурулукка байланыштуу. Ал эми өтө оор кылмыштарды жалпы саны 2%га жакынын гана түзөт. Өткөн жуманын аягында Ош облусундагы мектептерде көп түрдүү билим берүү программасынын алкагында семинар өттү. Максаты мамлекеттик жана расмий тилди өнүктүрүү менен бирге өспүрүмдөрдү толеранттуулукка тарбиялоо болуп эсептелет. Ага облустагы мугалимдер катышып, окуучуларга көп тилдүү билим берүү боюнча маалымат алышты. Кененирээк кийинки сюжетте. Көп тилдүү билим берүү программасын жайылтуу үчүн Ош шаары жана Ош облусуна караштуу мектептердин мугалимдерине семинар, тренинг өтүлдү. Бул долбоор Кыргызстанда көп тилдүүлүктү илгерилетүүгө, анын ичинде жагымдуу чөйрө түзүүгө, тактап айтканда кеңири интеграция, өзгөчө азчылыктарды коомго эффективдүү аралашышына, алардын укуктарын коргоону жайылтууга багытталган. Бул көптөгөн мамлекеттердеги көптөгөн жылдар бою ишке ашып, өзүнүн мындай жемишин берип келген. Мисалы айтсак, Канадада, Латвияда жана башка көптөгөн мамлекеттерде, мына кошуналаш мамлекеттерден биз мына пример катары Казакстанды алсак болот да. Себеби биздин мына ушул көп тилдүүлүккө муктаж бар экенин бүгүн ар бир адам жакшы түшүнөт. Биздин келечегибиз үчүн сөзсүз түрдө официалдуу тилди өздөштүрүшүбүз керек, же болбосо бир нече башка тилдерди жаштарыбыз өздөштүрүш керек. Берилген арыздардын жана ата-энелер, окуучулар, мугалимдер арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы менен Кыргызстанда көп тилдүү билим берүүнү киргизүүнүн актуалдуулугу жөнүндө жыйынтык чыгарууга болот. Айталы, мектепти бүткөн окуучу бир нече тилди билүү аркылуу алар башка өлкөлөрдөн билим алууга, андан сырткары эгерде кайсы бир тармакты жетектеген болсо, же болбосо кайсы бир тармакта эмгектенген болсо, ошол тармакка инвестиция тартууну жана ошондой эле бул көп тилдүүлүктүн жыйынтыгы менен алар бир топ ийгиликтерди багындыргандыгын биз кээ бир жыйынтыктардан улам билебиз. Муну башка айрым өнүккөн өлкөлөрдө ишке ашырып келген. Аталган долбоор иштеп баштагандан тартып, Ош шаарында 3, Ош облусунда 10 билим берүү жаңы пилоттук мектепке айланган. Көп тилдүү билим берүү программасынын алкагында иштеп жаткан мектептерде жакшы жыйынтык байкалат. Коллектив дагы, ата-энелер дагы жакшы маани менен күтүп алды. Себеби мамлекетибиз Кыргызстан, ана тили кыргыз тили. Ошондуктан кыргыз тилин баягы окуучулар кыргыз тили сабаганда жумасына 2-3 саатта ошондой деңгээлде так даана жакшы үйрөнө албайт.
Ошондуктан биз кыргыз тили сабагынан сырткары математика, биология, тарых ушул сыяктуу предметтарды дагы кыргыз тилинде окутууга мына ушу проекттин негизинде аракет жасап атабыз. Бул аябай жакшы жемиш берип атат. Аталган долбоор ЮНИСЕФ тарабынан каржыланган. Ушундай эле семинарлар өлкөнүн башка аймактарында да улантыларын долбоордун демилгечилери билдиришти. Альбина Жолоева, Дина Досумбетова, Азам Бузреков, Ынтымак. Ысык көлдө мал уурдоого шектелген жарандар кармалганын Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы билдирет. Маалыматка ылайык үстүздөгү жылдын апрель айында Тоң районунун Куу Токой айылында мал уурдоо боюнча 2 факты аныкталган. Көк Мойнок айылынын 1 жашоочусунун 9 бодо малын, экинчи тургундун 5 коюн айдап кеткен. Бул 2 учур боюнча Тоң райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш жаза кодексинин 165-беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 2,5 айдан кийин милиция кызматкерлери мал уурдагандардын изине түштү. Бул адамдар мал уурдап, аны сатуу менен алектенишкен. Уурулардын башында жергиликтүү Мирлан аттуу жаран болгон. Ал шериктери менен иштеген деп айтылат билдирүүдө. Кармалгандар мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн эс алуунун алдында акыркы күнү пленардык жыйынга чогулат да, аягында Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын кезектеги сессиясы расмий жабылат. Депутаттар жайкы эс алууга чыгаар алдында бир нече ирет кезексиз жыйын өткөрүп, мыйзам долбоорлорун карашты. Бүгүнкү күн тартибинде эл аралык бир катар документтерди ратификациялашат. Алардын арасында граждандык салык кодексине жарандардын аскердик жана альтернативдик кызматтары жөнүндө мыйзам долбоору бар. Парламентарийлер бул күндөрү жыйындын күн тартибинде турган мыйзам долбоорун, республика үчүн маанилүү делген бир катар маселелердин чечилишин күзгө калтырышты. Эл өкүлдөрү сентябрда келип өз ишин улантат да, Жогорку кеңештин 4-чакырылышынын курамы өзүнүн мөөнөтүн күзүндө аяктайт. Себеби октябрдын аягы, ноябрдын башында Кыргызстанда парламенттик шайлоо болмокчу. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылган. Ал үчүн Ынтымак ЧК сайтына чакырам. Мен болсо сиздер менен коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.